Кыргызстанда коронавирустан ооруп жаткандарга уу коргошун колдонуп жатканы маалым. Муну президент Садыр Жапаров сунуштап, саламаттыкты сактоо министрлиги маалымат жыйында уу коргошунду өзү ичкен жайы бар. Деген менен коомчулукта Акани тууралуу эки ача пикирлер жаап жатат. Ушул тапта уу коргошунга ууланды делген 4 жаран ооруканада. Ал эми министр Алымкадыр Бейшеналиев коомчулуктун сынына мындайча жооп берди. Названиясын кыргызча укканда эле бул уу турбайбы деп мынакей журналисттер келип атпайбы, атынан эле көргүлөчү дейт экен. Мен бүгүнтөн баштап жанакы эмегечи атын өзгөртөйүн деп атам. Аканит десең, ошондой эле ампицилин, тетрациклин, же болбосо башка мисалы алсак дарыларды берип атабыз да бизчи. Алардын эмне экенин эч ким билбейт. Ошондой кылып аканит деп берсек, анда азыркы кезде журналисттер көп суроо бербей калмак. Мындай уу коргошунду элдик табыптар колдонуп келгени тууралуу маалыматтар айтылып келет. Медицина тармагында 50 жылдан бери иштеген профессор Рахманбек Тойчиев уу коргошунду илдетке каршы колдонууну колдойт. Бирок аны өтө кылдаттык менен пайдалануу жана мыйзамдаштыруу абзелдигин белгиледи. Башка киши эмес, президент өзү айтып атканын өзү колдонгондон кийин анан дагы кандай орусча айтканда алып сөздөргө не подлежит. Муну колдонуш керек, бирок мындай жол менен эмес да. Өзүнүн методологиясы бар, өзүнүн ыкмасы бар аны. Ошол эме кылып туруп алат дагы, анан кийин алгандан кийин кандай колдонот, кайсы шартта колдонот, барын так эме кылса, ошондо жакшы пайда берет. Анан болбосо баягы мына өзүң аш деле көп жеп койсоң кускун келет да. Бул деле дарынын бардыгы эле уудан алынат көбүнчө. Ошо уунун дозасын биз тактайбыз, ошон үчүн пайда берет эмеден. Эгер андай уудан алынбаса, ал дары болбойт да анын бардыгы. Ал ортодо Ош шаарында элдик медицина колдоочулары маалымат жыйынга чогулушту. Талаптары салттуу медицинаны мыйзамдаштыруу. Бул тууралуу өлкө башчы Садыр Жапаровго да кайрылуу жасашты. Урматтуу президентибиз Садыр Нуркожоевичтен сурайт элем, ушу элдик медицинага уруксат берсе, миңдеген адамдардын өмүрүн сактап калуу үчүн элдик медицинага уруксат берсе, иш жүзүндө текшерип көрүп, ошол лицензия бериш керек да. Анан элдик медицинада эле 1 жылдар чыккан да, жөн эле баягы акча берсе берип кое берип, анан кийин элдик медицинанын немеси кетип калганда, парк кетип калганда. Эми көп болсо Кыргызстан боюнча 10 адам бар. Баягы колунан келгендерчи. Ошо окшогон адамдардын иш жүзүндө текшерип көрүп, лицензия бериш керек да. Дүйнө жүзүндө тааж вирусунан 3 миллиондон ашык жаран каза болду. Ушул тапта бардык өлкөлөр COVID-19 алдын алуу менен алек. Бирок оору тизгинин тартпай, тескерисинче коронавирустун жаңы штамптары пайда болду. Изилдөөлөрдүн жыйынтыгында Кыргызстанда илдеттин 4 жаңы түрү аныкталган. Адистер британиялык, индиялык, түштүк африкалык жана орусиялык штамптар бар экенин кабарлашууда. Негизинен британ штаммы деп коет. Бул негизинен бул ошол эле коронавирустун штаммы эле башка, бирок ошол эле коронавирус. Бул британ штаммы деп чыгып атат, афроамериканский штамм деп чыгып атат. Негизинен бул дүйнө жүзү боюнча азыр тарап ар кайсы республикалардан чыгып атат. Бизге келсе, биздин медицина аны дарылаганга жана аны коопсуздугун сактаганга, карантинге алганга даяр. Бул ошол эле коронавирус. Өлкөдө эпидемиологиялык абал курч. Андан каза тапкандар жана жуктургандардын саны токтой элек. Тилекке каршы бүгүн дагы 5 адам вирустан улам көз жумду. Алар Бишкек шаарынын жана Чүй облусунун тургундары эле. Асел Сыдыкова, Илимбек Турсунбай уулу, Регион, Ош шаары.